Бириккен Улуттар Уюмунун адистеринин берген маалыматына ылайык, ВИЧ-СПИД илдетине чалдыккандардын саны күн санап көбөйүүдө. Аталган илдет Чыгыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттеринде тездик менен жайылууда. Коомдун көйгөйү ВИЧ-СПИДтин алдын алуу, дарылоо боюнча дүйнөлүк деңгээлде ар кандай иш-чаралар, конференция, тренингдер баймал-байлуу өтүп турат. Апрель айынын 18-нен 20-сына чейин Россия Федерациясынын колдоосу менен чоң масштабтагы ВИЧ-СПИД боюнча 2 жылда бир өтүп туруучу 6-чы эл аралык конференция болуп, ага Чыгыш Европа жана Борбордук Азиянын 63 мамлекетинен 3000 делегат катышты. Кыргызстандан 23 киши барды. Discrimination is blocking our effort to end AIDS. 1 in 8 person living with HIV. Биздин конференциянын максаты ВИЧ-СПИД илдети менен күрөшүп, элдерге оору жөнүндө маалыматтарды айтып келген адистерди бир жерге топтоо жана дарттын алдын алуу, оорулууларга туура багыт көрсөтүү үчүн кандай кадамдарга баруу керек экендиги жөнүндө дүйнөлүк эл аралык окумуштуулар менен ой бөлүшүү. Айта кетсем, быйылкы жылда уюштурулган конференцияга дүйнөлүк илимпоздор коомунун башкы сабында турган 6 эл аралык окумуштуулар катышууда. Салим Абдул Карим, Шерон Люин, Вадим Покровский, Крис Байер, Питер Райс, Стефано Велла. 6-чы эл аралык конференциянын ураны ресурстарды мобилизациялоо, тажрыйба алмашуу, инвестициялар жана инновациялар деп аталып, ВИЧ жугуштуу оорусуна байланыштуу эң актуалдуу 4 багыт боюнча иш алып барышты. Атай кетсем, илим жана медицина, эл аралык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү, эффективдүү алдын алуу, жарандык коом. Конференцияга келген делегаттар адистер менен жолугушуп, көбүрөөк маалыматка эгедер болууга аракет кылышты. Чоң масштабтагы конференция ВИЧ-СПИД оорусу боюнча жаңы маалыматтарга ээ болууга, тажрыйба алмашууга өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Мен көптөгөн маалыматтарды алдым. Эң кызыктуу конференция өтүп жатат, көптөгөн кызыктуу маалыматтар айтылууда. Мен кургагучук боюнча иштесем дагы келдим. Себеби ВИЧ менен кургагучук оорусу дайыма чогуу жүрөт, айрыкча мигранттар арасында. Мен мындай чоң масштабтагы конференцияга биринчи жолу катышып жатамын. Биздеги көйгөй бардык өлкөлөрдө бар экен. Оорулууну басмырлоо, илдетти жашыруу дегендер. Ошентсе да ооруга кабылгандар ачыкка чыгып, бул жакка келип тартынбастан, өздөрү жөнүндө айтып, дарыланууну тынбай алып, биз сыяктуу эле жашоо кечирип жатканын угуп, көңүлүм жылыды. Булардан башка бейтаптар үлгү алса деймин. Мен башка катышуучулардай эле конференциядан албетте ар бир мамлекеттин практикасында жетишкен ийгиликтери жана көйгөйлөрүн уктум. Тажрыйба алмашып, ой бөлүшүп биригип, ооруну дарылоодогу жаңылыктарды угуп кубандым. Оорунун алдын алууда бейтаптарды дарылоодо өзгөчө көмөк көрсөтүп келген бейөкмөт уюмдар маалыматтарды берип, текшерүүлөрдү жүргүзүп, бейтаптарга кеңештерин айтып жатышты. Конференциянын жыйынтыгында программаларды түзүү жана уюштуруу комитетинин төрагалары тарабынан жыйынтыктоочу арыз кабыл алышты. Өлкөлөрдөн региондордун бирден бир максаты туруктуу өнүгүү 2030 жылга чейин ВИЧ жугуштуу эпидемиясына бөгөт коюу болду.